Салам достор. Бүгүн биз слоёный самсы даярдайбыз. Бизге un, туз, суу гана керек болот. Туздан сууга салабыз, жакшылап аралаштырып алабыз. Сууну муздак суу алганыңыздар жакшы болот. Көпчүлүк жумуртка кошуп жасашат, бирок мен туз, суу менен гана камыр жасаймын. Унга сууну куюп баштайбыз. Аз-аздан куйганыбыз оң, анткени камырыбыз суюк болуп калышы мүмкүн. Аз-аздан сууну куюп, аралаштырып, өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес камырды жууруп алабыз. Камырды жакшылап ийилеп алганыңыздар жакшы. Иштегенге жакшы болот. Камыр өзүнө келиш үчүн жакшы ийилеп, аны пакетке уруп, тыныктырганы 15-20 мүнөткө кое турабыз. 15-20 мүнөт өткөндөн кийин камырды бир сыйра ийилеп, экиге бөлүп жайып баштайбыз. Мен бат-баттан болсун үчүн эки камырды бирдей жайдым. Жабышып калбаш үчүн ортосуна крахмал сепсеңиздер, камыр бири-бирине жабышпай жакшына жайылат. Маргарин менен майлап алгандан кийин экинчи кабатын жаап, ал капты да майлап, ороп, холодильникке 20-30 мүнөткө кое турабыз. Холодильниктен чыккандан кийин камырыбызды кесип алабыз. Аны катын үстүгө каратып, ар бирин жайып алабыз. Мен 3 түрлүү фарш жасадым. Эт менен, ашкабак жана картошка кылып. 3 түрлүү фаршты салып, 3 түр формада түйүп алабыз. Ал эми түйүлгөн самсыларды духовканын үстүнө салып, үстүн жумуртка менен майлап, 180 градуста бышырып алабыз. Самсыбыз даяр. Кат-каты чыгып, сонун болуп кытыраган сонун самсы болду. Ал эми самсы менен ичкенге биз каметтер менен тойдон келген бышкан эттерди кошуп, сууга салып, кайнатмага ысып койгонбуз. Ошонун майын алып, кесип, майын чыгара сызгыра кууруйбуз. Майларын алып, ошол эле майга кайра пиязды кууруп, томаттан салып, жакшылап кууруп туруп, кайнап жаткан шорпонун үстүнө куурулган пиязыбызды салабыз. Ошондой эле ачылган картошка, сабиз, ушуларды салсаңыздар болот. Эгерде бар болсо, перец салсаңыздар болот, чеснокду салсаңыздар болот. Биздин шорпобуз даяр. Тамагыңыздар таттуу.